Кутман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Мен азыр сиздерге бала бакчада күнүмдүк пландын структурасын көрсөтүп берейин. Оңой эле кылып, оңойлотуп түзүп алгандай кылыпчы. Мисалы, айлана чөйрө менен таанышуу 4-5 жаш дейли. Сабактын темасы жер жемиштер. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Биз сабактын максатын смарт максат коебуз. Так, конкреттүү жана ошол минутага 15-20 минутага чын эле ошого жеткиликтүү болуш керек. Жер жемиштин түрлөрү менен таанышат билим берүүчүлүктө. Өнүктүрүүчүлүк ой жүгүртүүсү өнүгөт, изилдөө көндүмү өнүгөт, кызыгуусу жер жемиштин өсүүсү менен таанышат. Эми тарбиялык биргелешип иш алып барганга калыптанат, активдүү иш аракетке калыптанат. Мына так, конкреттүү, мүмкүнчүлүктүү, жөнөкөй, жеткиликтүү максат коебуз. Муну смарт максат деп аталат. Сабактын жабдылышы сүрөттөр, карточкалар, жемиштер жана оюнчуктар. Сабактын усулу изилдөөчүлүк, сабактын формасы топтор менен иш жүргүзүү, сабактын жүрүшү. Мына мындай кылып түзүп алсаңыздар да болот. Азыр дагы бир вариантын көрсөтөм. Жагымдуу маанай түздүңүздөр, мугалимдин иш аракети, педагогдун иш аракети, балдардын иш аракети, анан колдончу ресурстар деп. Топ менен бөлүп отурган балдарга жер жемиштер тууралуу видео көрсөтөт. Балдар видеону көрөт, суроолорго жооп берет. Колдончу ресурсубуз видео. Балдардын алдында турган сүрөт, карточкаларды карап аталышын, атоону тапшырат. Сүрөт, карточкаларды, жемиштердин балдар аташат, анан жей тургандыгын, аны жесе болот экен, андан шире салаттар жасай тургандыгын айтышат. Бул жер жемиштерден эмнелер жаралат? Анын сүрөттөрүн да көрсөңүздөр болот да. Анан жер жемиштерди кантип өстүрөбүз биз? Кантип өстүрөбүз? Деп анан байкоо жүргүзөт. Бул жерден изилдөө кетет. Бул жерден лупа, топурак, үрөн болушу керек да. Мисалы, мына ошол жерден байкоо жүргүзөт, лупа менен, микроскоп, лупа менен карашат, урукту топуракка сээп көрсүн, кантип өсөт, өсүү процессин байкоо жүргүзсүн да. Анан ошондой эле, мисалы, макет жасасак болот. Жанагы пластилинден, макетин жасасак болот, топуракка үрөн сээп, өстүрүү жолун үйрөнүп, карап, кадимкидей практикада аткарсак болот. Анан түрдүү, түстүү кагаз, картон, пластилин, топурак желимитиштерди колдоносуздар. Бул изилдөө, STEM изилдөө этабы да. Анан кайтарым байланыш, балдарга суроолорго жооп беришет. Биз эмнени үйрөндүк бүгүн? Биз кандай иш алып бардык деп. Экинчи дагы бир варианты жөнөкөй эле мындай кадам менен көрсөтүп койсоңуздар болот. Сабактын темасы, максатын жаздык, сабактын усулун жаздык, сабактын жабдылышы жазылат, сабактын формасы, сабактын жүрүшү. Кадамдар менен биринчи кадам эмне кыласыз, экинчи кадам, үчүнчү кадам эмне кыласыз жазып туруп эле анан жыйынтыктоо кылып койсоңуз болот. Күнүмдүк планды бир баракка эле толтурупчу, жанагындай көрсөтмөлүү план эмес, күнүмдүк планды. Эми момундай сүрөттөрдү колдондук, жер жемиштерден. Жер жемиштерден мына моундай изилдөөгө моундай сүрөттү колдонсок болот. Анан мен могул жерде мына жер жемиштер, могул жерде могул сүрөттү көрсөткүм келип атат. Мына караңыздар. Мына бул жер жемиштерди кантип өстүрөбүз? Мына ушундай эксперимент жүргүзсөк болот. Бул жерде колго жасалган, жанагындай эле пластилин же болбосо ар кандай материалдар менен колго жасалган, мунун уругун сээп өстүргөндүн моундай коробканын ичине эле жер кылып жасап аласыздар да, анан ушуларды кантип өстүрөт экенин ушул жерде балдар иш жүргүзсүн. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай аткарсаңыздар болот. Мынакей жер жемиштин түрлөрүн өтүүдө. Кадимкидей эле кагаз, картондун ичине эле, коробканын ичинде эле моундай жасалган. Бул изилдөө сабагын уюштурсаңыздар болот. Мынакей бул жерде суу куюп, уругун сээп өстүрөт экен. Ушул процесс аткарылышы керек да. Мына ушундай изилдөө методу. Мына демек, мынакей бир жер жемиштер жөнүндө өттүк. Мына жер жемиштин өзүн да карап көрүш керек. Карап, жандуу жер жемиштерчи, кадимки чыныгы жер жемиштерди. Мисалы үчүн биз помидор, бадыраң, анан пияз деп белгилеп алсак, ошолорду алып келип, анан мындан кантип сок чыгарат, муну кантип өстүрөт, мындан кантип салат жасайт, ошолор сүрөттөрүн көрүп, мунун өстүрүүнү да көрсөтүш керек да. Мынакей макети турат бул жерде. Өстүрүү жолун да үйрөнүш керек. Биз максатка мынтип жазбадыкпы могул жерге? Маалымат алат жер жемиштер, алар жер жемиштердин түрлөрү. Анан ой жүгүртүүсү, изилдөө көндүмү өнүгөт, кызыгуусу жер жемиштин өсүүсү менен таанышат дедик. Көрдүңүздөрбү? Биргелешип иш алып барат, активдүүлүккө аракеттенет. Мына жөнөкөй эле ушинтип түзүп койдук. Мына ушундай форматта мен группага салам муну. Сиз жөнөкөй эле
татаалдаштырбай эле планын түзүп алсаңыз болот. Сөзсүз сабактын темасы, сабактын максаты, сабактын усулу көрүнсүн. Эмне изилдөө колдондуңузбу, стем колдондуңузбу, кейс колдондуңузбу, кайсыны колдондуңуз? Сабактын жабдылышында эмне ресурстарды колдонобуз, каражаттарды, сабактын формасы топ менен иш алып барабы, кандай форматта, анан сабактын жүрүшү, анан кадамдарды аныктап койсоңуз болот. Мына бул жерде мындай да форматтагы коюп койдум мен. Каалагандай коесуз, бирок башында могу формат туруш керек. Жер жемиштер, мен баягы тарбиячылардын пландарын карап чыктым, үйрөттүм да, көпчүлүгү билбей жатыптыр. Мына сабактын темасы, максаты, билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык жөнөкөй эле коесуздар. Сабактын жабдылышы, усулу көрсөтүлүш керек. Формасы топ менен иштөө, анан сабактын жүрүшү деп анан мондай кадамдарды санап өтүп кетесиз. Бул экинчи вариант болду могучу. Могу мен экинчи вариант бул. Бул болсо биринчи вариант болду. Таблицага жазган. Таблицасы кылбай эле кадам кадам кылып деле жазып койсоңуз болот бир баракка. Мына ушундай планын түзүп аласыз. Күнүмдүк пландар. Эми биз календардык тематикалык планга келер экен. Мисалы, календардык план. Так. Мына бул орто тайпанын митке чыктыбы? Чыкты, э? Орто тайпанын календардык планы. Мына ушул календардык план баарыңыздар да кыдырып жүрөт. Муну атайы бирөө жасаптыр. Мына ошону колдонуп жатасыздар да. Орто тайпаныкы деп берилген. Дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрүндөгү сабактын графиги эми могул жерде турат. Мына бекитем деп берилет да, анан орто тайпанын кайсы окуу жылынын биринчи жарым үчүн кээ өстүрүү сабагынын тематикалык планы болду. Мына карасаңыздар, эми мына биринчи сабак таанышуу, келгиле таанышалы, сааты, жабдылышы берилип атат. Маданий жана гигиеналык көндүмдөр, эмне үчүн тыккан болуу керек, мен жана менин үй бүлөм деп турат темалар. Карасаңыздар, оюнчуктар бул балалык менен түзүлгөн былтыркы план да. Күз келди, күз мезгили, өсүмдүктөр дүйнөсү, жашылчалардын ыры, күз мезгили, кайра эле өсүмдүктөр, токой өсүмдүктөрү, кайра эле күзгү иштер, табияттын белектери, кайра эле күз мезгили, жаныбарлар болуп атат. Мышык жана анын балдары дейт. Күз мезгили кайра эле жаныбар болуп атат мынакей. Канаттуулар, менин өлкөм шаарым, жаңы жыл, могул жерде айлана чөйрө менен таанышууда оюнчуктар, мынакей самын, сүлгү, оюнчуктар биз ойноп жатабыз, кайра эле оюнчуктар болуп атат. Мына кайра эле бул жерде күз мезгили, бакчада, биздин короодо, менин өлкөм, Аяз атанын фабрикасы деп атат. Эми ушул жерде азыркы календардык планда азыркы 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасы боюнча сиздер мына кеп өстүрүү, айлана чөйрө сабагыбы, математикабы, сабат ачуубу же көркөм өнөр сабагыбы, илеп чаптоо, сүрөт сабагыбы могу берилген да. Ошол жерге сиз өзүңүздүн темаңызды койсоңуз болот. Кайсы теманы алмаштыргыңыз келип атат? Мисалы үчүн маданий гигиеналык өнүмдөр эмне үчүн тыккан болуу керек? Калтырсаңыз калтырыңыз. Анан мен жана менин үй бүлөм дегенде ушунун ордун калтырсаңыз калтырыңыз. Анан мына оюнчуктар могул жерде оюнчук деп атпайбы? Ушул бир оюнчук болду, кийинкисине башка тема коюп алсаңыз болот. Тарбиячынын чыгармачылыгына, эркиндүүлүгүнө жол берилди жаңы программа боюнча. Ушул жерде өзүңүз ылайыктап темаларды коюп аласыз. Мына күз мезгили табият кубулуштар, кийим кечелери болдубу? Ошол жерде мына күз мезгили дебей эле кийим кечелери дейсизби? Же күз жөнүндө эле өтүңүз. Андан кийин анан жер жемиштер, күзгү жер жемиштер, анан бак тарактар деп эле кайра күз мезгили деп атат. Ошонун кайталангандарды алып өзүңүз ылайыктап темаларды коюп алыңыздар. Муну сиздин чыгармачылыгыңыз. Муну кой, тигини кой деп айтканга болбойт. Бул сиздин эркиндүүлүгүңүз. Эгерде мен азыр түзүп берип койсом, ошону чыкпай каласыз эмеден, рамкадан. Өзүңүздүн каалаган темаларыңызды коюшуңуз керек могу жерде. Могу жерде үй жаныбарлар, могу жерде да жаныбарлар жүрдү беле? Менин эме. Анан канаттуулар дейт. Менин шаарым. Бишкек шаары эмес, сиз кайсы шаарда, кайсы Сколь облусундасызбы, Караколдосузбу,
Чолпон атадасызбы, Токмоктосузбу, Кызыл Кыядасызбы, Баткендесизби? Кайсы шаардасыз? Өзүңүздүн шаарыңызды коесуз могу жерге. Манас деген ким? Кыш мезгили, кышкы Эле же кийимдер. саламатсызбы? Саламатсызбы? Көрүнбөй жатат го бизге. Эмнеге? Же мага эле көрүнүп жатабы? Мына Митке да көрүнүп атат, Зумга да көрүнүп жатат. Көрүнүп жатат баарыбызга. Жатат, ооба, көрүнүп атат. Аяз атанын фабрикасы экен. Ушул жерге кайсыны коесуз? Бала атага конокко келдик дейт, жаңы жыл жомогу. Ушул жерде кайсы теманы ылайыктап аласыз? Кышкы өсүмдүктөр дейсизби? Же болбосо жаңы жылдагы белектер дейсизби? Коюп алсаңыз болот каалагандай. Айлана чөйрөдө да мисалы үчүн оюнчуктардын ордун алмаштырабыз дедик. Бул жерде да күз мезгили деп атат алмаштырып алсаңыз болот. Бирок күз мезгили дегени менен баары бир темага кетиш керек да, балалык программасы боюнчачы. Ушул жерден алмаштырып өзүңүз коюп алсаңыз болот. Анан менин өлкөм, шаарым өзүңүздүн айыл жөнүндө. Өзүңүздүн шаарыңыз жөнүндө. Кышкы табият, кышкы өсүмдүктөр, кышындагы канаттуулар дейсизби, ошондой ылайыктап коюп алыңыз өзүңүздүкүн. Математикадан дагы. Бул жерде да оюнчуктар жүрөт. Алмаштырып алсаңыз болот да. Анан күзгү мезгил жаныбарлар дүйнөсү, үй жаныбарлары деп турат. Санаточ. Ооба, бир тема менен баары бир байланышат да. Кызыл менен берилгенде ошо кыш мезгили, бирок ошол кыш мезгилинде табияттануу, айлана менен чөйрө кээп өстүрүү, математика баары байланышы керек да, ооба. Анан бирок айрым ошолордун арасынан темаларын өзгөртүп алсаңыз болот. Конструкция, мен жана менин үй бүлөмдүн темасын өзүңүз каалагандай алмаштырып алсаңыз болот. Бүт баардыгына башынан баштапчы. Кечке эле үй бүлө жөнүндө же кечке эле өсүмдүк жөнүндө өткүңүз келбей жатса, кечке эле оюнчук жөнүндө өткүңүз келбей жатса, алмаштырып өзүңүз ылайыктап коюп алсаңыз болот. Азыр ушундай болуп калды. Талаптагы эркиндүүлүк берилди тарбиячыларга. Мына бул жерде бүт деле кайталанып атат. Кайталангандардын баардыгын алмаштырып алсаңыз болот. Мынакей сүрөттөн дагы ушул ийлеп чаптоодон эмнени, мамалак эмес, күчүк жасайсыңарбы? Эмнени жасайсыңар? Шабдалы жана өрүктүн ордуна эмнени коесуздар? Алма менен алмурутты коесузбу? Бул жерде үй жаныбарларын кайсы жаныбарларды койгуңуз келип атат? Аюунун ордуна коёнду коесузбу? Өрдөк жана жөжөлөр дейт, анын башканы коесузбу? Ушуларды каалагандай өзүңүз коюп алсаңыз болот. Эми дене тарбияга келгенде, дене тарбия туура эле турат. Кичирейген аянтта төрт туктап жөрмөлө, басуу жана чуркоо бул балалыктан алынган да. Ошондуктан дене тарбиягын калтырсаңыз калтыра бериңиз, арасына кошсоңуз кошуңуз, алмаштырсаңыз алмаштыра бериңиз. Мына ушундай орто тайпанын экинчи жарым жылдыгы деп турат. Мына ушундай тематикалык план мисал келтирдим. Демек, сиз темаларын өзүңүз биригип, кеңешип, тарбиячылар менен алмаштырып, өзүңүздүн каалаганыңызды койсоңуз болот экен дегенди жакшылап түшүнүп алыңыздар да, бир жылга бекитип салыңыздар коюп туруп. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү Нургүл эже, саламатсыңарбы? Мгм. Бирок бул баардык бир жуманын ичиндечи жана балалыкта оюнчуктар деп кетип атпайбы, Ооба, ооба. математикада кеп өстүрүүдө Мм, баардыгындачы. мм, Бирок ошондо деген бир жакшы жери, биз ошол оюнчуктар боюнча ошол темада мгм, кеп өстүрүүдө башка жак менен алыпчы, оюнчуктардын мисалы түрлөрүн, ал эми математикада алардын санын ошентип отуруп бышыктап алып кетчү да, мындай толугу мененчи. мм, Бир жуманын ичинде жалаң оюнчуктар болупчу, же мгм, эмесе жалаң жашылчалар болуп кетчү. Бирок бир эле ал жерде жашылчалар же оюнчуктар эле дегени менен анын ичинен өзүбүз эле чын эле теманы өзгөртүп, баары бир балалыкта деле башкачараак берилет да ар бириндечи. мгм, Мурда эле ошого тема коюп алганга уруксат берилбеди беле? мгм, мм. Ошону өзгөртүп алчубуз. Эмеске кайра чалайынбы, сабак өтүп атам. Мгм. Ооба, каалаганда Ошол калтырсаңыз жакпаганга жакшы калтырыңыз. да, каалаганда. Ооба, ооба. Калтырсаңыз калтырыңыз. Калтыргыңыз келбесе Бул жалпы тема кылып туруп анан пат тема кылып алсак деле болот ооба, экен, ооба. Ошол Оюнчуктун тарбиячынын түрлөрү эркин. деп койсок Ооба, деле. ооба, ооба. Коюп койсоңуз болот. Каалагандай. Сиз каалагандай. Калтырсаңыз калтырыңыз, калтыргыңыз келбесе өзгөртүп алыңыз ошондой да. Хорошо. Ага. Так. Кечээ биз изилдөөнү, долбоордукту өттүк,
Так. Саламатсызбы? ооба кечээ өңкү сабак аябай сонун болду да, бирок ошол жөнүндө дагы кайталабасак мындай бышыкталып калат белектен. Же Макул. тиги сабакты кайталап көрсөк болот го, Ооба, кайталап запись деле кайталап. кайталап көрүңүздөр. Записьте. Жакты да кечээ өңкүчү, бирок дагы кичине кайталаш керек болду да. Ооба, сабакты кайталап көрүңүздөр, Мына Моорекиндей жаныбарлар. Эми мен силерге дагы бир көрсөтүп берейин, дагы. Образды окутуу да, кеп өстүрүү сабагында образды окутабыз. Анан кеп өстүрүү сабагында мондай мнема таблицаларды колдонсоңуздар болот. Мисалы бул Маша и медведь деген жомок бар го. Маша токойго келип үйдү көрүп калды, анын ичинде кирсе 3 тарелка бар экен, 3 отургуч бар экен, 3 кровать бар экен, чоң кичине, анан орточосу, Ушундай ирети менен биз окуган жомокту тизип алып, анан балдар ошонун ирети менен айтып берсе, мнема таблица деп коет кеп өстүрүүдө. Болбосо красная шапочка, кызыл топучан кыз үйдөн чыкты, башына топусун кийди, пирожкини алып токойду көздөй жөнөдү. Токойдон кашкыр башка жолго салып ийди, адашып кетти. Ал кашкыр үйгө келип анан апасын жеп койду. Анан мергенчи куткарды деген, Мына ушундай мнема таблица ыкмасы бар кеп өстүрүүдө. Анан бул эме кийим кеченин түзүлүшү ирети менен. Анан китеп окуганда мен Морекини да көрсөтүп берейин. Бийик учуу деген чыгарма Видя Теабердики. Бул бала уктап калат, Уктап калып мен экран чыкпайт да, чыгып жатат баарыбыз. Могул эме өчүп калган турбайбы? Ой деп коеюн. Экинчиге не жазыш керек эди го. Длинный дедим го. Узкий хвост. Моореки Длинные. силерге Бар. көрсөтүп Сен да билбейсиң ошо экинчи класс немеси. Бара. Саламатсызбы, Таңгесиңиз менен. Саламатсызбы? Келинче, ушул мынау азыр көргөзүп аткан документтериңизди бизге электронный документин жөнөтө аласызбы? Ооба, жөнөтөм. Рахмат, эжеке, ошону сурайт деген. Так, Bloom Library'de бар. Бийик учуу деген текст да. Анан чыгарма эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар деп сурайт элем. Бул чыгарманын аты Бийик учуу. Сүрөттү көрдүңөр, баланын сүрөтү турат. Бул чыгарма эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Бала оюнда учат. Бул текстти мен силерге окуп бердим беле? Анда мен окуй берейин. Микрофонду өчүрүп атат. Так, бийик учуу. Эхо болуп жакшы угулбай атат үнү. Ооба, мен өчүрүп салдым бирөөнүн микрофонун. Эмне үчүн чыгарма бийик учуу дедик? Чыгарма баланы учат окшойт дедик, Учкан эмелер эмне? Кайсылар эмнелер учат? Кандай деп ойлойсуңар? Канаттуулар учат, самолеттор учат. Ава жөнүндө болот. Так. Мен азыр текстти коеюн. Микрофонду өчүргүлөчү, кыздар. Микрофонду өчүргүлөчү. Биягы 11 болуп калган турбайбы? Чарчап калдым мен. Ким сүйлөп атат, Эжелер микрофон өчүргүлө ызылдабай. Назгүл Арзаматова, дагы ким микрофон? Так. Азыр миттен коем. Булум зумга чыкты. Митке да чыкты, Бийик учуу деп көрүндү. Миттен, Мына сүрөттөн көрүп атасыздар, Учуп жүргөн бала жөнүндө болот го деп ойлодук. Кана эми ошондой бекен?
Чанду уктап калды. Апасынын тизесине башын коюп жатып уктап калды. Анан уктап калып түш көрдү. Түшүндө эмнени көрөт деп ойлойсуңар? Түшүндө учат экен да. Туура түшүндө учат экен, Түшүндө учат экен, анан учуп баратып көпөлөккө жолугат экен. Салам, Чанду, кандайсың дейт экен. Жакшы, рахмат деп жооп берет экен. Ушул жерден кандай деп ойлойсуңар? Мындан ары кимге жолугат деп ойлойсуңар? Чымчыктарга, ушу канаттууларга. Канаттууларга жолугат деп ойлойсуңар, Караса эле алдынан чымчыкка жолугат. Чымчык салам Чанду дейт. Дагы бийикте улам өйдөлөй берди. Ошентип иштериң кандай деди таранчы. Жакшы, рахмат деди да анан бийиктеп учуп кете берди Чанду. Андан ары кимге жолугат деп ойлойсуңар? Самолетко же булуттарга. Кана кимге жолугат экен? Бул эмнеке кимге жолугат экен? Бүркүткө жолугат экен. Эми ушул жерден сыйкырчы көз эмнени көрүп турат, карасаңар? Сыйкырчы көз эмнени көрүп атат? Асмандан ылдыйжак көрүп жатат. Ооба, дагы. Машиналардын адамдардын майда коробка болуп калганын көрүп жатат. Бийик зданиялардын кичинекейдей болуп калганын көрүп жатат. Жашылча жемиштери көрүнбөй калганын көрдү. Бактарактар бадалдай болуп көрүнүп жатат балага. Сонун. Кана? Ал чымчыктагы бүркүттүн жанында өзүнүн ээн эркин учуп жүргөнүнө абдан кубанып турду. Сонун. Карагылчы, бул эмненин үнү чыгып атат? Жөнөнүп чыгып атат бүркүт. Ооба, Бүркүттүн үнү ушундай болот экен да. Сыйкырчы кулак эмнени угуп жатат деп анан карап көрөлүчү. Бүркүттүн үнү ушундай экен да. Салам, Чанду, кандайсың дейт экен. Сонун, ушул жерден сыйкырчы жүрөк эмнени сезиши мүмкүн? Ооба. Сыйкырчы жүрөк эмнени сезиши мүмкүн? Сыйкырчы жүрөк болсо толкундануу, кубануу сезимдери менен болот болчу. Ооба. Андан ары кимге жолугат деп ойлойсуңар? Андан дагы бийикке учуп, самолет, булуттарга жолугушу мүмкүн. Андан ары кана көрөлү. Мына самолетко жолугат экен да. Азаматсыңар, туура таптыңар. Мына самолетко. Анан салам, Чанду, кандайсың деп самолетто учурашат экен, саламдашат экен. Самолеттун ичинде учкуңар келеби силердин? Каяка баргыңар келет? Ооба. Бул самолет каяка барат болот экен? Кандай деп ойлойсуңар? Эгерде силер самолеттун ичинде болсоңор, эмне дейт элеңер Чандуга? Кандай Чанду? Салам. Суктанат элек. Биз самолет менен учуп баратсак, сен өзүң учуп баратасыңбы деп. Дейт экен, азаматсыңар. Андан ары кимге жолугат деп ойлойсуңар? Ал ачык космос мейкиндиги деп турат. Кана? Мына ракетага жолугат экен, Ракетаны көрдүңөр беле? Үнүн уктуңар беле ракетанын? Ооба, көргөнбүз сүрөттөн деп айтышы мүмкүн. Же болбосо көргөм, мультиктен көргөм деши мүмкүн балдар. Ойлорун айт. Ракетанын үнү кандай кубат болот экен кана? Угуп көрөлүчү.
Учат экен да ракетанын. Эгерде силер ракетанын ичине түшсөңөр, өзүңөрдү кандай сезет элеңер? Анткени бийик космоско учуп кетет да, жерден алыс коркмок экенсиңер, эч чамдуу кыйын турбайбы? Коркпойсуз ракета менен учту. Андан ары эмне болот деп ойлойсуңар? Космоска. Андан ары жылдыздарга жолугат экен. Ой, чандуу кандайсың деп алар да учурашып жылмайып жатат. Кандай чандуу деп атат. Абдан жакшы дейт. Капыстан жылдыздар чайпала баштады. Эмнеге чайпала баштады? Ушинтип эле жылдыздар менен сүйлөшүп атса, жылдыздар чайпалып кыймылдай баштады. Эмнеге? Бала ойгонуп жатат. Апасы ойготуп жатат, ошентип. Көрсө чандуунун апасы ойгонуп жатыр. Апа, мен дагы уктой турайынчы дейди. Апасы жылмайып койду дейт. Мына мен бул тексттен божомолдоо стратегиясын колдондук. Кандай деп ойлойсуңар деп. Эми эгерде силер чандуунун ордунда болсоңор дагы каяка учкуңар келет эле, эмне кылат элеңер? Башка мамлекетке барып көргүм келет деп айтышым мүмкүн. Көлгө баргым келет. Алыс жактарга баргысы келет. Асманда жатам. Дагы кимге жолуктургуңар келет? Учкандардан ким калып калды? Кимге жолуктургуңар келет да? Мен анда апама учуп бармакмын деп айтыш керек. Мен вертолетко түшөт белем, балким вертолетко жолугат белем. Антиш да мүмкүн ооба. Вертолетко отурмак. Чыгарманын аягын кандай аяктайт элеңер силер? Чыгарманын аягы анан акыры ошо жылдыздарга барып, жылдыздардын арасында бара жатып, бала ошо менен окуя дагы бүттү, бала дагы ойгонду да. Чыгарма. Баксыз ойгонду. Эми чоң рахмат. Ооба, өткөндө тарбиячылар биз дальше андан ары уктамакпыз деп айткан да. Андан ары ойгонбой эле койгуз, ойготпой эле дагы көп нерселерди көргүбүз келет, планеталарды көргүбүз келет деп айтышты да. Анан балдар менен ушинтип суроо жооп кылып, ушул ыкма кеп өстүрүү сабагында ыкмасы да. Божомолдоо стратегиясы окуганга чейин, окуу учурунда окугандан кийин анан сыйкырчы жүрөк, көз, кулак деген ыкманы колдондук. Кеп өстүрүү сабагында. Анан эмне үчүн бийик учу деп аталган, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ар бир окуяга окуган сайын суроолор берилип турат да. Сыйкыртуу көз эмнени көрдү? Сыйкыртуу жүрөк эмнени сезди? Сыйкырчы кулак эмнени укту? Сыйкыртуу кол эмнени кармады деп. Мен жанагы ракетанын бүркүттүн үнүн угузбадымбы? Ошол Вальдорф педагогикасынын элементи. Негизи чыгармада эмне жөнүндө болсо, ошонун үнүн кадимкидей жандуу угузасыз запистенчи. Эми изилдөө методу, бул кийинки этапка өттүк. Изилдөө методу азыркы биздин программа 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасы баланын сынчыл ой жүгүртүүсүн, креативдүүлүгүн, изилдөөчүлүк, долбоордук көндүмүн өнүктүрүүгө ылайыкталган методдор болуш керек. Кейс, проблемалык окутуу болуш керек. Көчө долбоордукту көрдүк. Бүгүн сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүккө ылайыкталган метод колдондук. Изилдөө методу бар. Бул окуучулардын практикалык көндүмдөрүн өнүктүрөт, маалыматты издейт, талдайт, салыштырат, эксперимент жүргүзөт. Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрөт, ызыл көнүгүүсү. Өз алдынча жоопкерчиликке алып барат, анан көйгөйдү чечүүгө, чыгармачылык менен мамиле кылып, эске тутуп калууга же түшүнгөнгө жардам берет. Изилдөө ыкмаларын биз кантип колдонобуз? Маалыматты издеш үчүн биз балдарга көйгөйдү чечүүгө, талкуулап, тапшырманы аткарганга шарт түзөбүз. Мына карасаңыздар. Изилдөө методунда, мисалы үчүн лимон
Жер жемиштерди лупа менен карады. Мен жана башында жер жемиштер деген теманы койбодумбу? Ошол изилдөө методун колдондум. Мынакей байкап, изилдеп, мындай карасаңыздар, бул изилдөө методу ушундай болот. Байкоо жүргүзүп мына карасаңыздар, мына өсүмдүк кандай өсөт экендигин байкоо жүргүзүп жатышат. Изилдөө методу ушул да. Анан түшүнгөнүн айтып бериш керек. Мынакей бул жерде мисалы үчүн космос жөнүндө алса, схема менен береби. Мынакей карасыз космос. Космос деген кандай экен түзүлүшү, ал эмне экен? Китептерден карайт, видеодон карайт. Мына бул анан макетин жасайт. Мынакей карасыз космонавт деген ким экен? Мына ушундай изилдөө методу ушундай. Эми кейс деген метод бар. Кейс методу бул көйгөйдү чечүү болуп саналат. Бул кейс методу мен мындай эле оозеки айтып берейин. Айдананын тиши ооруп жатат, кантип жардам беребиз? Эмне кылыш керек дейсиз? Сүрөтүн тиши ооруп жатканын көрсөтүп. Же болбосо Акылай менен Актан эмеге тоого чыкты. Анан тоодон кайра бер неме ылдый жакты караса, балдар ойноп жүрүптүр. Анан эй балдар, биз менен тоого чыккыла келчи, бери жака келе деп кыйкырса, үнү жетпей жатат балдарга. Анан эле караса, балдар урушуп баштады. Анан үнү жетпей жатат да, ай урушпагыла деп айтайын десе да, ушуну кантип балдарга жардам берет элеңер? Бул көйгөйдү кантип чечсе болот дейсиз. Бул кейс методикасы да. Конкреттүү кырдаал жаратасыз, анан көйгөйдү чече турган суроону бересиз. Ушундай да. Анан мисалы көмөч деген жомок барго. Ошол жерден көмөчтү түлкү жеп койду. Бирок ушул көмөчтү түлкү жебеш үчүн эмне кылса болот дейсиз. Кейс же проблеманы чечүү. Кырдаалдык деген үчөө окшошуп кетет. Кырдаалдык тапшырмаларды да. Кырдаалдык мына ушулду. Түлкү көмөчтү жеп койду. Анан көмөчтү жебеш үчүн түлкү эмне кылса болот? Проблеманы чечүү методу жанакы балдарга ай урушпагыла деп айтайын десе үнү жетпей жатат да. Муну кантип чечсе болот? Кейс методу дагы мисалы жана жети улак, качкыр менен жети улак жомогунда качкыр кирип келди балдарды жейин деп. Мына ушул учурда улактарга кантип жардам берсе болот? Эмне кылат элеңер деген суроолорду бересиздер. Ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган тапшырма. Бул проблемалык окутуу деп аталат. Мунун ичинен кейс методикасы кырдаалдык, көйгөйдү тапшырма бересиз, анан кырдаалдык окутуу, проблемалык окутуу, кейс методикасы үчөө бир эле да. Бул ошо проблемалык окутуунун ичине кирет. Кырдаал жаратасыз, бир көйгөй жаратасыз, ошону кантип чечсеңер болот дейсиз. Мисалы үчүн эшикте гүлдөрдүн баардыгы ыйлап жатат, суу ичпей соолуп барат. Кантип жардам берет элеңер дейсиз. Өсүмдүктөрдү өстүргөндү билбей жатат. Муну жана биз жер жемиштерди өстүргөндү билбей жатышат. Жер жемиштерди эгерде өспөй калса эмне болот? Эмне болот жер жемиштер такыр өспөй калса? Кандай деп ойлойсуңар? Силер кантип чечет элеңер бул көйгөйдү деп бересиз. Тамгалар адашып кетиптир, Адан Яга чейинки тамгалар. Иретін таппай ыйлап атышат. Силер кантип жардам берет элеңер? Кана тизип жардам бергилечи. Эмеге Акылай ыйлап таппай атат, Акылайга жардам бересиз. Тамгалар да адашып кетип атат. Ошентип адаштырбай бири-бирин иретін таап бергилечи көйгөйдү деп тамгаларды ирети менен тиздиртип коесуз группага берип. Мына ушул кырдаалдык тапшырма, көйгөйдү чечүү проблемасы ушул. Анан долбоордук изилдөө методу, кейс технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиялары маанилүү. Ушул өтө турган методдор, силерге көрсөтүп берген методдор ушул болду. Кандай суроолоруңуздар бар? Эми талкуулайлы. Мына суроолордо ушул кейс методу, проблемалар чечүү методу, ушуларды бакчада иштеп атканда, ушул суроолор боюнча, мисалы кейс методу боюнча, азыр тайпамда 2,5 жаш, 3,5 жаштагы балдар бар да. Ушул методду колдонсом, ал балдар мага жооп кайтармак тургай, өзүнүн уккусу келбейт да. Ушул балдарды көңүлүн бурдуруу үчүн дагы кандай метод колдонушум керек? Суроо бар да. Ооба, бул жаш өзгөчөлүгүнө жараша суроо бересиз да. Мен берген суроолор жогорку тайпаларга таандык. Силердин 2-3 жаштагы балдарга кейсти колдонуш үчүн
жөнөкөй тапшырма бересиз. Кейсти колдонуш үчүн эмне кылса болот? Кызыл, жашыл, көк деген түстөрдү өтөсүздөр да. Ошол түстөрдү билбей атат, ким акыл-ай билбей атат, бул жардам бергилечи. Бул кайсы түс деп айтасыз? Кайсы түс билбей жатат. Көйгөй болот атпайбы, эч ким билбей атат да. Түстөр адашып кетиптир же болбосо, аттарын таппай калыптыр. Кандай аттарын атап көргүлөчү, жардам бергилечи деп айтасыз кадимкидей эле. Түшүнөт 2-3 жаштагы балдар. Жөнөкөй эле бересиз. Түстөрдү, анан атаганды дагы, анан микрофон деген ыкма колдонуп койсоңуз болот. Кимге микрофон келсе, ошол жаныбарлардын же сүрөттөгү эмеле аталыштарын айтып берсин, кезек кылып, оюн түрүндө кезеги менен өткөрүп койсоңуз болот. Кейс анан кырдаалдык проблемалык окуутун көбүрөөк чоңураак класска тиешелүү. Баштагыч, жана кичинекей группаларга, кенже жанагы тайпаларга, аларга таанып билүүчүлүгүн, атап көрсөтүүчү ыкмаларды колосуз, бирок оюн формасында колсоңуз, кана ким биринчи көрсөтүп берет, же билбей атат айтып койгулачы, ыйлап атат жардам бергилечи деген. Бул ошо кейстин элементтерин колдоносуз. Так, кимде кандай суроо бар? Сизге рахмат. Өтө сонун түшүндүк. Мага сиздин сабагыңыз жакты. Анан сизден бир сураныч. Кечеги өткөргөн сабактарыңызды мен көрбөй калдым эле. Запись бар группада. Барбы? Запись бар. Мен суранайын дегеним, эртең дагы ушул темаларды повторный кайталап, мындай суроо жооп, прямо эфир кылып, жандуу үндүү кылып Ооба берсеңиз дегенмин да. 3 күндүк кылдым, болду. Анан видеону кайталап көрө бериңиздер, анан октябрда курс башталат. Бул кеңири терең дагы башка методдорду көрсөтөм. Анан Вальдорф педагогика эмне, Монтессори эмне, ийгиликтүү педагогикалык технологиялардын түрлөрү кайсылар, дидактикалык кандай каражаттарды колдонсок болот, ал кенен да кеңири берилген курс башталат. Ага уже сертификат аласыздар 72 саатка. Анан 1 жылдык усулдук насаатчылыгы менен берилет. Ал жерде мен эле эмес, 4-5 тренердин сабагы болот. Ал түз эфир болот анда. Катышам, анан неме жанагы сабактын структурасы боюнча башында да кошулуп атканда сураган элем. Сабактын структурасы тактан айтылабы деп. Ооба, айтылат. Анан стемди көрсөткөн жокмун, курста стемди көрсөтүп беребиз. Нургүл эже, бул окуган курсубузда бизге сертификат берилбейт да? Жок, сертификат берилбейт. Нургүл эжеге уруксат болсо суроом бар. Айттыңыз. Жанагы сабактын максатын коюп атканда смарт методу менен койгула дедиңиз. Ооба. Смарт деген конкреттүү, жеткиликтүү, ошол 15 же 20 мүнөт убакытка чектелген так болуш керек. Чын эле реалдуу болуш керек. Ошону смарт дейт да. Акылдуу максат. Менде дагы бир суроо бар да. Кечиресиздер. Мен 3 саат кыска мөөнөттүү тайпада иштейм да, мектепке даярдоо тайпасында. Азыр эми тиги наристе менен өтүп атам. Тиги балалык менен наристе интеграцияланып, башка программа билет. Ооба, ошондой. Ооба, ошондой. Жанагы азыр балалык менен эле өтүп турасыздар да, бирок жана мен көрсөткөн усулдарды колдоносуздар. Жаңы программа келгенде, жаңы программа менен толук таанышасыздар. Ал программа качан келет мен точно билбейм. Толукталып атат деди. Улан агайдын сабагын көрбөдүңүздөрбү? Кыргызчаланып жатат деди. Качан берилет билбейм. Пока сиздер балалык менен иштеп турасыздар азырынча. Анан даярдоону наристе менен 5-6 жашта балалык программасы менен интеграциялап өтө бересиздер. Анан дагы бир эме, мына өзүңөрдүн ыктыярыңарга карата теманы тандап, анан өзүңөрдүн чыгармачылыгыңарга кошкула деп. Мен өзүм негизи былтыр методика Зайцеваны окуп келдим, анан азыр ошо менен эле балдарды уже даярдап атам да. Азыр жана үндүүлөрдү уже почти үйрөнүп калышты. Мына сентябрь ичи элечи. Сон? Ошо метод менен эле прогресс
Мурдан болот экен да. Сонун азаматсыз. Анан 5-6 жаштагылар азыркы программа боюнча силер окутуп жаздырбайсыздар. Аны мектеп окутат. Жөн Тамган. эле ырдайбыз. Ооба, ошондой. Игровой формада үйрөнөбүз. Анан жанагындай жазуу элементтерин жанагы фасоль, Ооба. банкага, абага деген. Ошондой. Сонун, азаматсыз, сонун. Анан быйыл Биз балалык программасы боюнча кантип жатышат депсем, жакшы. Үйдөн баргандар да бар, башка бакчалардан, бирок ошо менен барган балдар алда канча мындай эмоциялар жана ички эмелери ачылган жайдары, көздөрү жанып турат да, ушу бүтүн нерсе эле ала калам деген. Анан ошо методика Зайцеванын дагы эмесин бир керемети бар түшүндүм да. Как раз 12 жылдыкка өтүп атканда менин балдарым мындай жакшы эле даярдыктан алып кетишет деп күтүп калдым. Сонун. Ошо рахмат. Рахмат. Ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Мен бир суроом бар эле. Вот балалык программасы боюнча азыр мисалы мектепке даярдоо тайпасы мурунку жогорку тайпанын планы менен окутуп атпайбы? Ооба. Анан ошондо окуу жылынын аягында күтүлүүчү натыйжалар деген жагында турбайбы? Балдар 2-3 сөздөн окуш керек. Ал наристеде ошондой. Наристеде. Жок, балалыктын жогорку тайпанын акыркы жылдын аягындагы натыйжаны, күтүлүүчү натыйжалар балдардан башында эмне болуш керек? Анан күтүлүүчү натыйжа дегенде жогорку тайпада мисалы 2-3 сөздөн кошулган эме сөздү окуш керек деп жүрөт да, ошону азыр силер айтып атпайсыңарбы, окутпайбыз, жаздырбайбыз депчи, бирок балалыктын аягында ошондой бар. Ошону ачып көрсөңүздөр. Азыркы балалык жаңы программаны мен көрө элекмин, бирок биз жанагы Жок, эски балалыкты айтып атам. Ооба. Эски. Ооба. Жаңы программада окутпайбыз дегенбиз. Биз талкууга Бишкектен август кеңешмесинде окутпайбыз, жаздырбайбыз деп талкуулаганбыз. Ушундай да. Анан мен дагы бир суроо, мисалы мен план жазганда мен сабактын жүрүшүн мындай жазам да. Мен сабактын структурасы, сабактын темасы, сабактын максаты, 3 максат: билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия берүүчүлүк. Анан колдонулган материал. Ооба, туптура ошондой. Бирок билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиячылыкты так коюңуздар. Ооба, так коем. Андан кийин колдонулган материал, андан кийин усулдук ыкмаларды коем мен. Усулдук ыкмалар, эмне ыкмаларды колдондум. Анан сабактын жүрүшүн жазбайм. Мен ошол менин стажым көп, ошон үчүн мен өзүмө кыска эле жазам да. Ошону туура болобу? Мен сабактын жүрүшүн жазбайм. Усулдук ыкмаларды эле, эмне ыкмаларды колдондум. Мага сабактын жүрүшүн жаздым деле мен ойлойм да. Анан бирок жаңы сабактын жүрүшүн жазбайм, усулдук ыкмалар, эмне ыкмаларды колдондум. Анан кийин сөздүк жумуштар, андан кийин жагымдуу маанай бар албетте, анан сөздүк жумуштар, физкульт мүнөт көңүлдүү деп кошом. Анан сабактуу жыйынтыктоо болду. Мен кыска эле, кыска бирок нуска дегендей да, мындай. Так. Анан мисалы эми жаш тарбиячыларга деле ошо азыр жазып отургандын деле ушундай так кыска эле жаздырсак болобу? Ошондой болот. Туптуура айтып атасыз. Мен жана башында сөздүк жумуш менен физминутканы көрсөтпөй кетиптирмин. Физминутка менен сөздүк жумуштарды обязательно кошосуздар. Анан сиздин сабактын жүрүшүндө баарын жазбай, кадамды эле жазып коюңуз. Биринчи кадам: балдарга бул тапшырманы берем, балдар тапшырманы аткарат, топ менен иштейбиз деп эле кадамын жазып коюңуз. Болду. Анан жанагы физминутка таблицанын сөзсүз деле андай таблица кылбай эле. Кереги жок, сөзсүз эмес. Ооба, ошол мисалы ошонун өтө деле кереги жок деп ойлойм менчи. Ооба, кереги жок. Анан мен өзүмдүн сабагымдагы бир эмесин жиберип көрсөңүздөр болот. Мен бир сабагымдын планын, сабактын темасын планын, бир сабактын планын анан группага салып
көрөм, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот да, тура салыңыз. менин жазганым боюнча. Рахмат. Мен сабактын башында көрсөтүп бербедимби? Сиздерге конкреттүүрөөк болсун деп кадамдардын Мейли. чечмеленишин көрсөтүп койдум. Сиздер биринчи Ооба, кадам, ошондой экинчи эле кадам деп эле биздики. койгула. Мхм. Бир эле баракада физминутканын Ооба, аталышын бир эле эле бар. сиз колдонгон ырдын атын эле жазгыла. Ал ырдын баарын көчүрбөңүз. Физминутканын баарын көчүрбөңүз. Макулбу? Мхм. Жөн эле мынакей физминутка 5 манжа деп коебуз. Ырдын аталышы коенек деп коебуз. Бүттү. Ал чечмелениши сиздин китебиңизде бар. Анан усул, ресурсту колдондуңуз. Сөздүк жумуш менен аткаруу деп койдуңуз. Болду. Ал сөздүк эмне сөз дептериңизде бар. Анан кадамдар эмне кылат? Балдарга бул тапшырма берем. Балдар тапшырманы аткарат. Анан баалоо, кайтарым байланыш деп коюңуз. Болду. Ушинтип эле кыскача жазып койгула. Нургүл айым анан бул катышып аткан бардык тарбиячыларга менин бир мурун деген мисалы перспективный план деп Мхм. Биз дагы мен дагы ошентип жазам да, мисалы ким сүйлөп атат? текшерүүлөрдө сен эмне 20 мүнөт сабакта өнүктүрүп салмак менен эмнеге өнүгөт деп жаздың деп Жазабыз. Ошонтип өнүктүрүүчү да. Өнүгөт да, эмнеге өнүкпөйт? Аны десек ошо 20 мүнөттө өнүгөт, кандай өнүгөт? кантип өнүктүрүп салдың дейт. Анан бүтүрүүчү натыйжа дегенди обязательно кошуш керек дешкен. Анан бүтүрүүчү натыйжаны жазсаң деле ошо максат менен эле барабыз дешкен да. Ооба. Бүтүрүүчү натыйжаны жазбай эле койгула. Жазгыла дейт да. Анан бизде деген анан неме болуп калды, жана эртең менен кабыл алуусу күнүгө жазыш керекпи же ушу жана жумалык планды же жумасыныкына бир эле жолу Ооба, жумалык планга жазып коюп кабыл алуу деп элечи. Жумалык планда турат да кабыл алуу мындай деп болду. Сабактын эле планын ошондо жанагы 15-20 мүнөттүк сабакты эле жазып коебуз күнүмдүк кылып. Анан дагы бирөө жана КТПны сабак аралык байланыш систем, анан санариптик тиркеме деп аябай узарып кетпедиби? Ошол дагы обязательныйбы же мындай эле кыскача КТП менен иштей берсек болобу же методисттер айткан эле обязательно ошо санариптен бери кошулуп баары жасаш керек? Аны колдонуучу ресурска эле коюп коебуз. Эмне санарип колдонуп катасыз, эмне тиркеме, мисалы үчүн Арлопаны колдоносузбу, мисалы үчүн Stop Motion колдоносузбу же InShot колдоносузбу, эмнени колдоносуз? Жанына колдонуучу ресурстун жанына жазып коюңуз. Санарип ошол санарип сиздин сабагыңыздын жүрүшүндө эле көрүнүп калат. Конспектиге ссылка коюп, кайра КТПны деген 8 бөлүк менен жазып, азыр нарынкы общежитие болуп аткан 15 жылдан өткөндөрчү. Анан ошо проблема чечилбей атканын сурайлы дегенбиз. Жок. Анан могу кейс боюнча айттыңыз, анан как раз ушу суроо болот эле. Мисалы, жетекчи кейс деп эле ачык сабактарды койгондо бирөөнү ачык сабак койсо экинчисинде кейстерди кете берет экен. Анан чамасын өзүбүз коюп эле ошону жана сиз айткандай кылып эле өтө беребиз. Ооба. Кейс ал методика. Кааласаңыз колдоносуз, айрым учурда темаңызга ылайык келсе, келбесе колдонбойсуз. Рахмат. Кейс деген случай, кырдаал деген сөз. Кырдаалды окутту ошол кейс технологиясы. Эжеке, менде дагы бир суроо болду да, мына жерде бир эжекелер. Мен ушу сабактын жарымынан кирип башчагын көрбөй түшпөй калдым окшойт. Жана максатын смарт менен койгула депсиз да. Бизде мисалы максатын койгондо максатын так гана көргөзүп 1-3-4 сөз менен эле көргөзгүлө дагы натыйжаны жазгыла деп айтылат да. Анан мына жерде дагы бир эжеке айтып кетти, жана ссылканы коюп мындай кылгыла деп. Ал уже Ссылканы койбой эле койсоңор болот го. Эгерде сиз компьютер менен иштеп жатсаңызчы, ссылканы коюп койсоңуз болот, көчүрүп келип ставить этип коесуз. Эгерде колго жазсаңыз, ссылканын кереги жок. Сиз колдончу компьютериңизде турат, ноутбукта, телефонуңузда турат. Ал күнүмдүк планда, жанакы чыгармачыл план кенен жана ачык сабакка колдонгон планда анда койгула. Күнүмдүк планга койбой эле койсоңуз болот. Ошондо биз жанагыны эми өзүбүз түшүнүп, өзүбүз билебиз да. Ооба. Сиз айткандай Убакытты албай жазууну кыскартабыз. конкреттүү түрдө жазсак. Ооба, конкреттүү. Ошондой экен да. Азыр эми бизден требует эткенде жана 2 параграф жазгыла, анан мынча жазгыла деп атат да.
Анда убакыт кетип жатпайбы? Сиздин планыңызды көргөндө азыр эмне кылам, кийинки кадам эмне деп өзүңүз түшүнүп турушуңуз керек. Кадам кылып эле жазып коюңуз, болду, кыскача эле бир сүйлөмдөр менен элечи. Сиздин планыңызда көрүнүп турсун эмне кадамдар бар экен, погручныйдачы. Негизи чет элдик lesson план деп сабактын планында аябай конкреттүү эмеге, алар таблицага салып эле конкреттүү беришет да өзүнүн планда. Эми ушул жерде жаңы келген тарбиячылар дагы, стажы көп тарбиячылар дагы ушундай кылып кыскача конкреттүү түрдө жазып койсо жарайбы. Болот, жарайт. Конкреттүү. Тарбиячылар дагы толугу менен жазыш керекпи, жаңы келген тарбия. Жок, толугу менен эмес, конкреттүү кадамдар менен жазылсын. Сиздин планды көргөндө окуп аткан киши дагы түшүнүп, өзүңүз да түшүнгөндөй болуш керек. Мен баягы тарбиячылардын планын карасам, сабактын жүрүшү, анан методдорун колдонуп келип туруп, анан сабактын жүрүшүнө физминутканы жазып туруп, толтуруп коюптур. Башка эчтеке жок. Андай болбойт да, ошол кадамдар эмне усулду колдонуп, кандай тапшырма бердиңиз, балдар менен эмне кылып иштедиңиз, сүйлөм кадам болуп турсун, бир барактын ичинде эле. Көрүнүп, ушулар колдонулат экен деп түшүнгөндөй болуңуздар да. Ал 2-3 барактын кереги жок, бир баракка эле конкреттүү мазмунду батырып койсоңуз болот. Конкреттүү кадамдар болсун. Биринчиден кийин эмне, педагог эмне тапшырма берди, окуучулар, балдар эмне кылды, анан кантип кайтарым байланыш жүргүздүңүз, кантип сабакты жыйынтыктадыңыз, сүйлөм менен эле берип коюңуздар болду. Билеже ошол план жаңыртылгандачы, ишке берилип баштаганда. Могу 1 жылдыкты чыгарып алдык да, сентябрдачы. Анан буларыбыз кайра жараксыз болуп калабы 1 жылдыкка? Кайра жаңыдан чыгарып баштайбызбы? 1 жылдык, эмки жылы кайра ошону эле колдонсоңуз болот. Башын алмаштырып, жанан айрым темаларын алмаштырып койсоңуз болот. Жок, мен муну эчекен жанагы жаңы программа боюнча айтып жатат окшойсуз. Жаңы 1 жаштан 6 жашка чейинки программа иштелип чыгып атат. Жаңы иштелип чыгып атканчы, мисалы, жаңы жылга чейин чыгып калышы да мүмкүн, жаңы жылдан кийин деп атпайсызбы? Бул планды мисалы жаңы жылга чейин чыгып калса, анда биз 1 жылдыкты кайра алмаштырышыбыз керек болуп калабы же кийинки жылы эле? Жок, ошону 1 жылга эле колдонуп, мен сизге түшүндүрүп бербедимби? Жаңы программанын талабы боюнча сиз каалагандай эркинден түзөсүз эмеспи? Ошо менен эле кете бересиз. Кечсиз, күнүмдүк планды деп эдикпи? Күнүмдүк планды деген жазганда 2 жума жазып да. Ошол боюнча мындай образец таштап коюп аласызбы группага? Ооба, түзө алган группага. Чоң рахмат, бейпилтүн, жакшы салыңыздар. Ушуну менен сабакты жыйынтыктайлык. Кийин курс болот, объявление берем, реклама берем. Курска да катышыңыздар, анда уже 1 айлык болот ал. Анан ага 72 саатка сертификат аласыздар, курска чакырам сиздерди. Дагы көп толтура программалар калды, ошолордун баарын үйрөтөбүз. STEMди, дидактикалык каражаттарды, Монтессори педагогика эмне, Вальдорф эмне, ТРИС педагогикасы эмне баарын үйрөтөбүз кийинки курста. Бул мастер-класска катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бейпилтүн, жакшы салыңыздар. Сизге да рахмат. Рахмат. Жакшы маалымат бердиңиз, аябай. Чоң рахмат.